Бүгүнкү күн сиздердин жана сиздердин жакындарыңыздардын. Мамлекет башчы Садыр Жапаров бүгүн 21-июнда аскердик жана кызматтык милдеттерин аткарууда көрсөткөн эрдиги менен каармандыгы үчүн бир катар аскер кызматкерлерине мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Мамлекет башчы өз сөзүндө эл жерге кызмат кылуу кандайдыр бир сыйлыкка умтулуу эмес, өз өмүрүн, топтогон тажрыйбасын, болгон билимин мекенге арнап, өлкөнүн өнүгүүсүнө салмын кошуу дегенди билдирерин баса белгиледи. Садыр Жапаров Айкөл Манас баштаган ата-бабаларыбыздан берки баатырлардын тизмесинин аягы бүтпөстүгүн, бүгүнкү ата мекенди коргоочулар өлкө үчүн жан аябай кызмат кылууга даяр экендигин айтты. Мамлекет башчы ар бир жаранды бир максатты көздөп, биргеликте иш алып барууга чакырып, кыргызстандыктар учурдагы баардык кыйынчылыктарды ынтымак менен гана жеңип чыга аларын белгиледи. Силердей уулду тапкан, тарбиялап өстүргөн ата-энеңиздерге миң мертебе ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 21-июнда Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын Борбор Азия боюнча региондук директору Нил Маккейн менен жолугушту. Мамлекет башчы Нил Маккейнди Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын жакында өткөн 30 жылдыгы менен куттуктап, өлкөдөгү өнүгүүнүн баардык негизги багыттары боюнча долбоорлорду ишке ашырууда олуттуу колдоо көрсөтүп келе жаткан Кыргызстандын ишенимдүү стратегиялык өнөктөшү экенин белгиледи. Президент Кыргызстан демократиялык өнүгүү жолу менен кетерин, мыйзам үстөмдүгү менен адам укуктарын коргоо институттарын мындан ары да чыңдоону көздөрүн айтып өттү. Баарлашуунун жүрүшүндө президент Садыр Жапаров Нил Маккейнди Кыргызстан үчүн артыкчылыктуу болгон секторлордогу энергетика, тоо кен жана жеңил өнөр жайы, санариптешүү, айыл чарбасы, туризм тармагындагы инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн инвестициялык ресурстарды активдештирүүгө жана мобилизациялоого чакырды. Нил Маккейн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын өзгөчө инвестициялык климатын жакшыртууга багытталган реформаларды ар дайым колдоп келгендигин баса белгилеп, Кыргызстан менен активдүү кызматташууну улантууга даяр экендигин билдирди.